Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Эл үнү берүүсүнү ар түрдүү көйгөйлүү, ачылбаган чындык, мыйзам бузуулар жана башка көйгөйлүү маселелер менен көптөгөн тургундар кайрылып келишет. Алардын бири ден соолугуна жабыркап, коомчулуктан жардам сурап кайрылса, бири кай бирөөлөргө ак эмгеги менен иштеп тапкан акчасын алдатышып, жашап жаткан үйлөрүнө мыйзамсыз ажырап калгандар дагы аз эмес. Алардын бири бүгүнкү биздин каарман 1964-жылы Ош облусунда туулган 12 баланын энеси Ашымбаева Орозбүбү Арстанбековна. Ал союз мезгилинде Фрунзе заводунда маляр болуп иштеп, өз эмгеги менен Бишкектин 8 микрорайонундагы үйлөрдүн биринен батир сатып алат. Ошол учурда жолдошу менен ажырашып жүргөн кезинде жолдошунун экинчи аялы Ашымбаева Орозбүбүгө өлдү деген жалган справка жаздыртып, тамды өздөрүнүн менчигинен чыгартып алышат. Ошондон бери 10 жылдан ашуун соттон акыйкаттык таппай, өзү сатып алган үйгө ээ боло албай келет. Каарманыбыздын 2 баласы 2010-жылы Ош когалаңында жоголуп, ушул убакка чейин дайыны жоктугун айтып, балдарымдын же өлүү, же тирүү экенин билбейм деп кайгырып отурган чагы. Мындай мыйзам бузуучулук же көз боемочулукка качан чара көрүлөт деп бүгүнкү каарманыбыз сөзүн жыйынтыктап, ушул күнгө чейин үмүтүн үзбөй соттон акыйкаттык күтөөрүн билдирди. Нарын шаарынын жашоочулары кезектеги видеону жөнөтүү менен жушес суусундугун ичүүдө сак болууга чакырат. Каарманыбыздын айтымына караганда, Нарын шаардык базарынан жушести дүң сатып алышкан. Үйгө келип ачышканда жагымсыз жыт жана суусундуктун тунук эместигин байкашкан. Биз кечээ базардан душес алганбыз, упакованный. Бирөөнү ачсак аябай сасып кеттир. Анан бул эмне болгон деп жыттап көрсөк да аябай сасык да. Анан мындай түбүн карап көрсөк, баягы бүтүндөрүнүн түбүн карап көрсөк, аябай ичинде жаман нерселер жүрөт да. Анан ушу мына капкагы бүт-бүтүн. Анан мына душестин мына эмесин карагыла мына. Ичинде тиги аябай жаман немелер мына калкып жүрөт. Ичи аябай таза эмес да. Анан муну билбеген балдар алып ичсе, мисалы үчүн эне атасы деле билбейт болуш керек. Анан балдар мектептен келет, кээде душес алып ичишет. Анан отравление болот да. Бул душести туура эмес жасап атат го. Көпкө чейин сакталып калып жаман болду деп айтайлы десек, мисалы үчүн кола, фанталар көпкө чейин сакталса деле эчтеке болбой атпайбы? Демек муну чыгарган жерлер жаман чыгарып атат да, качествосы жок чыгарып атат. Суусу туура эмес болуп атат мына. Анан деген ичинде тим эле аябай шумдуктан немелер жүрөт мына. Анан биз кайра базарга алып баратабыз. Мына өзүңөр көрүлөчү, мына калыс болуп эле. Аябай жаман немелер жүрөт. Кайра базарга алып баратабыз. Анан азыр эми дүкөнчүлөр эмне дейт билбейм. Муну деген текшергиле, бул душес чыгаргандарды текшергиле. Бул душес деген туура эмес чыгарып атышат. Мынтип бузулбайт эле да, ичинде туура эмес немелер жүрөт. Ысык Атай районунун Гидростроитель айылынын жашоочулары көп убакыттан бери чечилбеген таштанды маселесин айтып кайрылышкан. Алардын айтымына таянсак, таштанды таштоочу жай үйлөргө өтө жакын жайгашкан. Бир нече жолу жашоочулар чогулуп жыйнап келишкен, бирок бул маселеден арыла алышкан эмес. Айыл өкмөтүнө кайрылышканда эч майнап чыкпагандыгын айтышат. Здравствуйте всем. Вот, пожалуйста, вот, не знаю, вот, что говорить, как говорить. Примите какие-нибудь меры, уже надоели. Всем говорить, тут мусорка, невозможно дышать, жить невозможно. Дым идет к окнам. Тут дети играют, собаки лазят вот. Потом как не болеть? Везде мусор. Это село Гидростроитель. Кеңмулунский айыл өкмөтү ни зачем не смотрят, домкому не работает. Невозможно вот дышать. Срочно примите меры. Кезектеги видео көрүүчүбүздөн келип түштү. Алар базарда желим кошулган жупка сатылып жаткандыгын айтышат. Текшерүү үчүн жупканы күйгүзүп көрүшкөн. Мына бу жупка дейт буну. Кадимки эле магазинде сатылган жупка. Мына эми көрөлү ошо жупка. Мына биз жеп аткан магазинден алып жеп аткан жупка болуп экен.
Bu negizi kamır dep satılат. Kamır деген mintip kүйбөш керек эле да. Кагаз жыттан атат да. Kağıt da ekan go. Kagaz küygöndө эле, bir karbon kagazды күйгүзгөндө эле мына жалын от алышып kүйүп эле баратат. Эми муну карап көргүлө. Бу күйгөн гүлүн кармасаңар, бунду бир резинка сыяктуу болуп калат экен, чоюлуп мынакей, мына. Мындай болуп түшөт экен. Мына туугандар. Биз ушуну алып жейбиз. Кенжегүлдүн эң жакшы көргөн жупкасы болчу, мына Кенжегүл азыр оозунан алласы түшүп, экинчи жебейин балекетимди алсын деп Кенжегүл карганып шиленип отургандагы кези. Башында гана жегердик десе. Полный тартпа ону. Мен жерге таштайм мына. Мына экинчисинде күйгүзүп бар мына. Мынакей. Ишенбесиң. Bunun ortasında, göğünün ortasında mumda bir eme olup kalat eкен. Kileylengen siyahtı mınakey. Mumda kileylengen siyahtı olup kagırap düşüp kalbay. Kiley siyahtı olup karmanıp turat eken bunda. Kagırap düşüp kalbay mına, mintip düşüp kalbay. Mına. Пожалуйста, результат. Magazinden, Народныйдан жупка alıp жегиле, я рекомендую всем. Tütün. Nenin tütünü? Ben murdum jakşı. Kuyup жанагы, kuyup кагаздын күйгөнү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстанда бир катар террордук аракеттерди ишке ашырууну пландаган 31 жаштагы кыргыз жаранын кармады. Маалыматка ылайык, ал Жалал-Абад облусунун тургуну. 2015-жылдан тарта Сириядагы эл аралык террордук уюмдун бандиттик түзүмдөрүнүн мүчөсү болуп жүрүп, ал жактагы өкмөттүк аскерлерге каршы согуш аракеттерине катышкан. Кармалган жаран Кыргызстанга эл аралык террордук уюмдун башчыларынын тапшырмасы боюнча террор чабуулдарын уюштуруу жана ишке ашыруу максатында келген деп айтылат маалыматта. Учурда ал УКМКнын тергөө абагына киргизилип, териштирүү амалдары жүрүүдө. Бишкектеги Жаннат отелине жакын аймакта Авангард стиль курулуш фирмасына таандык курулуп жаткан үйдүн каркасы урап 6 адам жабыр тартты. Маалыматка караганда Кырсык Токомбаев көчөсүндөгү курулушта болгон. Жабыркаган 2 адам ооруканага жеткирилип, биринин абалы оор болууда. 4 жабырлануучу ооруканага жатуудан баш тартышты. Учурда кырсыктын себептери такталып жатат. Байке, kança kişi? Kança kişi Bayke. Алай районунун Үчтөбө айыл өкмөтүнүн Ак Жай айылында жашаган Темирбаевтердин турак үй 20-октябрга караган түнү толугу менен күйүп кетти. Кырсыктан 2 күн мурун келин алган үй бүлө өздөрүн аман сактап калууга гана жетишишкен. Бул тууралуу аталган айыл өкмөттүн жоопту катчысы Самара Сатимкулова билдирет. Айнагүл эже биздин айыл өкмөттөгү маданият үйүн жетектейт. Өрт чыккан күнү үйүндө жаңы үйлөнгөн уулунун достору бар экен, деди Самара Сатимкулова. Жабырлануучу Айнагүл Темирбаева үйүндөгү буюмдар менен кошо жаңы келиндин сээүү жана тойдон кошумчага түшкөн 300 000 сом акча күйүп кеткенин айтты. Жолдошум 2-чи топтогу майып, кичүү кызым 1-чи топтогу майып. Үй бүлөдө 8 адам бар. Баламды үйлөнтүп, эртеси достору мейманга чакырганбыз. Өрт эмнеден чыкканын билбейм. Эшикти ача койсок, өрт күч алып кетти. Эч нерсени сактап кала алган жокпуз. Документтерибиз, келинимдин себеби, тойдон түшкөн 300 000 сом музыкалык аппаратура. Үйдүн ичи толугу менен күйүп кетти. Азыр туугандардын үйүндө баш калкалап жатабыз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен келген адистер өрттөнгөн үйдү көрүп кетишти. 8 адамдын бөлөгүйдө батышы кыйын. Жергиликтүү бийликтен жардам сурайбыз, дейди Айнагүл Темирбаева. Талас районундагы Чоң Токой менен Арал айылдарынын ортосунда болгон жол кырсыгы 2 адамдын өмүрүн алганын өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 22-октябрь күнү Honda CR-V менен Volkswagen унаалары кагышып, 2-чи машинанын 59 жаштагы айдоочусу менен бир жүргүнчүсү каза болгон. Дагы 2 киши жабыркаган. Ал эми Honda CR-V унаасын айдап бараткан адам соккудан улам кыпчылып калган. Окуя болгон жерге барган куткаруучулар машина ичиндегилерди сыртка чыгарып, набут болгондордун сөөгүн алып чыгып беришкен. Жабырлануучулар ооруканада.
Кочкор районунун Кумдөбө айылындагы көрүүчүбүз шайлоо өткөнгө чейин убада берилип оңдолуп жаткан жолдун шайлоо бүтөөр замат токтоп калганына нааразы. Жолго шагыл таштар төгүлгөн боюнча турганын, оңдоо иштери токтогонуна 2 жуманын жүзү болгондугун ал кошумчалады. Кыргыз чек арасынын Талас облусундагы чоң капка өткөрүү пунктунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана тез жардам кызматынын медициналык пункту күнү-түнү иштеп, кезек күтүүчүлөргө жардам көрсөтүшүүдө. Пункт ачылган күндөн тартып медайымдарга кан басымы көтөрүлгөн, баш оору менен 22 жүргүнчү кайрылган. Аларга өз убагында жардам көрсөтүлдү. Ошондой эле муктаж болгондорго чай жана кофе сунушталууда. Айдоочулар үчүн атайын койкалар дагы орнотулган. Нарын районуна караштуу Алыш айылынын тургуну Баатыр эне Сагынбүбү Курманалиева операция жасоо үчүн жардамга муктаж. Сагынбүбү айым 5 ул 3 кыздын энеси. Мындан 4 жыл мурун оң жаагында тери алдында шишик пайда болгон. Каражат болбогондуктан дарыланган эмес. Эми врачтар ноябрда операция жасатуу керек экенин айтышкан. Жасалуучу операциянын баасы 25 000 сом. Сагынбүбү Курманалиева өзү 4 000 сом өлчөмүндөгү пенсия алат. Жолдошу Бишкекте иштеп акча табат. Операция жасатууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан кимде-ким кайдыгер карабаса жардам берүүсүн өтүнөт. Жардам берүүнү каалагандар 0702 42 52 22 номерине кайрылсаңыздар болот. Россиялык космонавт Сергей Рязанский Ысык-көлдүн космостон тартылган сүрөтүн жарыялады. Ысык-көл Кыргызстандагы эң чоң көл. Ал аянты боюнча дүйнөдөгү эң ири 25 көлдүн катарына кирип, тереңдиги боюнча 6-орунда турат деп космонавт сүрөттү толуктаган. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт.